Саламатсыздарбы. Бүгүн биз сиздер менен практика жүзүндө жаңыдан нолдон баштап презентация түзүүнү көрсөтүп беремин. Анда эмесе мен бүгүн Gmail электрондук почта тууралуу презентация жасайбыз. Анда эмесе жаңы презентация баштоо үчүн ишкандын оң баскычын басып создать презентация Microsoft PowerPoint'ты тандалабыз. Же болбосо поисктан поискке PowerPoint деп жазсак, PowerPoint приложениеси чыгат. Ошону басып, жаңы PowerPoint презентациясын ачып алабыз. Анда эмесе бул жерде бизге пустая презентацияны тандап алсак болот, же болбосо башка темаларды да тандап алсак болот. Мисалы, другие теманы басып, өзүбүзгө туура келген темаларды тандап алсак болот. Бул жерде темы, образование, диаграммы, бизнес. Мисалы, мен образованияны тандап, образование боюнча темаларды тандап алсам болот. Мисалы, мен мага туура келген презентацияны номер тандап алсам болот. Жерде создать кылып алсак болот, же болбосо назад. Мисалы, башка темалар тандаган болсок, галерея. Бул жерде ар кандай түстөрү дагы чыгат. Ошо каалаган түстөрдү басып, өзүбүзгө жакканын тандап алсак болот. Мисалы, кара же жарыгыраак. Создательды басып тандап алабыз. Бул жерде ушундай тема болуп чыгып калат. Заголовок слайдынын ордуна биз азыр өзүбүздүн темабызды жазып алабыз. Gmail электрондук почта. Бул жерге өзүнүн аты жөнүбүздү жазып койсок болот. Мисалы, мен сонун мектеп. Бул темаларды басып өзгөртүп алсаңыз болот. Абзацтарды оңго жылдырып, солго жылдырып, же болбосо ортого коюп. Ошондой эле бул подзаголовокта ошону жылдырып алсак болот. Кааласак бул жерден главный жөндөмүнүн шрифттерини, размерлерини жана буларды семиртип, чызыкчаларды коюп алсак болот. Түстөрүн өзгөртүп, ошондой эле каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Ошондой эле буларды формат фигураны тандап, ар кандай эффекттерди кошсок болот. Отражение, свечение. Мисалы, свеченияны тандап алабыз. Башка слайд кошуу үчүн создать слайдтын үстүндөгүсүн басып, же болбосо клавиатуралардан Ctrl+M кошуп бассак, жаңы презентация ачылат. Же болбосо создать слайдты басып, каалагандай слайдтарды тандап алсак болот. Мисалы, эгерде биз пустой слайд тандасак, эч нерсеси жок, бизге пустой слайд чыгарып беришет. Же болбосо бизге өзүнө эле бассак, мурдакы презентация окшоп пайда болуп калат. Заголовок слайда. Биз даярдап алган тексттерди тандап, Ctrl+Copy'ни басып, Ctrl+C'ни кошуп алсак болот. Жана бул текстти да кошуп алабыз.
Ctrl-C жана Ctrl-V-ни бассак коюлуп калат. Текстти кошуп алгандан кийинки сайтка биз сүрөт кошуп алсак болот. Сүрөттү биз вставкадан рисунки, это устройство жана сиз мурдатан даярдап алган сүрөттөрдү кошуп алсак болот. Мисалы, бул сүрөттү коюп аламын мен. Сүрөттү ар кандай стилдер менен өзгөртүп алсак болот. Мисалы, стиль рисунков бул жерде генин же болбосо буну жаап, ушул жерден өзүнөн эле тандалсак болот. Мисалы, буну тандасак, ушундай эффекттер менен өзгөртүп алсак болот. Муну ушул жерге коюп алабыз. Дагы бир сүрөт кошуп алсак, шканын оң жагын басып, же болбосо ушул жерден вставка, рисунки, это устройство жана могу сүрөттү кошуп алсак болот. Ушул эле сайтка, мисалы, жаңыдан текст кошуп алсак болот. Мисалы, бул жерден надписти бассак, кутуча пайда болот. Кутучага каалагандай текстти жазып алабыз. Gmail иконкалары. Буну да каалагандай кылып жыгдырып, чоңойтуп, кичинертип жана ар кандай стилдерди тандалсак болот. Түстөрүнү, темаларыны главное biraz чоңойтуп алабыз. Андан кийинки сайтка эгерде биз бул сайтты өчүргүбүз келсе, анда delete басып сайтты өчүрүп алсак болот. Ошондой эле бул жерден создать кылып, сравнение же болбосо два объекта, заголовок объект тандалсак болот. Ушундай эле биз буларды жыгдырып алсак болот. Өйдө ылдый басып, мисалы, бул жерге биз сүрөттү кошкубуз келсе, могу жерден интернеттен же болбосо рисункиге басып, жаңыдан сүрөттөрүбүздү тандалсак болот. Мисалы, бул жерди чоңойтуп, Gmail'de эмнелерибиз бар, ошолорду көрсөтүп берсек болот. Мисалы, мунун ылдыйына видео кошсок болот. Видеону вставка, мультимедиа, видео, это устройство, рабочий столдон видеону тандалабыз.
видеоны чоңойтуп воспроизведение бассак видеобуз ойноп баштайт. Всем привет! Ты на канале Розетка.ua. Ошондой эле видеого дагы видео эффекттерди кошсок болот ар кандай. Ак түстө болгон рамканы тандасак болот. Видеону формат видео кылып ар кандай нерселерди кылсак болот. Размерлеrini, положение, границаларını тандасак болот. Ошондой эле биз сайттарыбызга ар кандай переходдорду же болбосо транзакцияларды кошуп алсак болот. Мисалы биз сайттарыбызга ар кандай переходдорду тандабасак болот. Мисалы буну тандап ушул эле эффектти биз баардык сайттарыбызга колдоно алабыз. Применить ко всем кылсак баардык сайттарыбыз ошол переход менен, эффект менен мындай звездочкалар пайда болуп калат жанында. Эгерде эффектти өчүргүбүз келсе, анда бул жерден тандап без переходаны тандабайбыз. Же болбосо өзүнөн эле жылдызчага алып келип башка темаларды, эффекттерди, переходдорду тандабасак болот. Ошондой эле биз слайддын узундуктарыны, звуктарыны тандабасак болот. Мисалы длительность бир аз азайтып, звукту, аплодисментти кошуп койсок, анда мындай болуп калат. Кааласак, аларды өчүрүп койсок болот. Ошондой эле биз слайддарды жылдырганда смена слайда кааласак по щелчку же болбосо автоматтык түрдө бир канча секундтан кийин жылдырып алсак болот. Мисалы применить ко всем жана могул жерден басып алсак слайд-шоу биздики башталат. Ошондо баарын көрө алабыз. Өзү автоматтык түрдө өтүп баштады. Кааласак по щелчку кылсак экөөнү тең тандабасак болот. Ошондой эле сүрөттөрүбүзгө транзакция кылып алсак болот. Алар анимацияда, мисалы возникновение. Задержка. Ушинтип же болбосо вылетание. Экинчисине вращение алсак
же болбосо бир эле сүрөткө бир канча эффект кылсак болот. Мисалы, биринчи бөлүп, экинчисинде высветление. Биринчи бөлүп кылып, анан добавить анимацию, пульсация. Ошондо бул жерде эки анимация кошулуп калды. Буларды деле по щелчку же болбосо мурункусу менен же кийинкиси менен кошо чыгарсак болот. Узундугуну жана канча минутта турушуну тандап алсак деле болот. Ошондой эле ушул эле слайдка мисалы мультимедиадан звук кошо алсак болот. Главное, жаңы слайд кошуп алып, бул жерге биз кааласак диаграммаларды же болбосо таблицаларды кошуп алсак болот. Мисалы, ушундай тандап алсак болот. Графика, круговая. Бизге керек болгондорун тандап алсак болот. Мисалы, тандап пайда болгондо бул жерге биз өзүбүздүн маалыматтарыбызды кошо алсак болот. Мисалы, январда бизге 8 почтага кат келди. Февралда март жана апрель. Жаап, бизде ошондо ушундай диаграмма пайда болуп калат. Бул диаграмманы биз каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Же болбосо атын ушул жеринде өзгөртүп алсак болот. Каттар. Ар кандай кылып өзгөртүп, түстөрүнү дагы тандап алсак болот. Эгерде маалыматты өзгөртөм десеңиздер, изменить данныйын тандап, маалыматтарды өзгөртүп алсаңыз болот. Бул жерге маалымат тагын бир слайд кошуп алып, суроолоруңуз болсо суроо жооп деп бул жерге дагы бир видео кошуп алсак болот. Андай эмесе видеону башынан баштап
слайд-шоуга көріп алсақ болады. Всем привет! Ты на канале Розетка.ua. Давай знакомиться, меня зовут Ника, я здесь частенько появляюсь, делаю... Ушинтип бизден видео дайыр болот. Рахмат.